27 февралда Бишкек шаарынын 2 шайлоо округунда кайра шайлоо өтөт. Свердлов жана Первомай шайлоо округдарында. Ошол шайлоодогу добуш берүүнү жүргүзүү үчүн Борборлук шайлоо комиссиясы ушул өзүнүн чечими менен учкун мекемеде шайлоо бюллетендерин даярдады. Жалпысынан 215.599 шайлоочулардын тизмесине киргизилген. Ушул 2 округ боюнча 120 участкада добуш берүү өткөрүлөт. Жалпысынан 215.758 бюллетень жазалды. Бул мыйзамдын талаптарына ылайык жана жалпы шайлоочулардын санына плюс 0,1% ашык эмес бюллетендер жазалыш керек. Ошого ылайык ушундай санда бюллетендер даяр болду. Анын ичинде 129.454 бюллетень орус тилинде, 86.304 бюллетень кыргыз тилинде жазалды. Ошондой эле ар бир участкада биз жанагы ден соолуктук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандарыбыз үчүн брайль шрифт менен бюллетендерди даярдадык. Ошондой эле аларды толтуруу үчүн трафареттер дагы берилет. Бюллетендер бүгүн сиздердин катышууңуздар менен байкоочулар, талапкерлердин өкүлдөрүнүн, коомдук байкоочулар жана массалык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен биздин округдук шайлоо комиссияларына берилет. Андан кийин округдук шайлоо комиссиялар 120 участкалык комиссияга өткөрүп берет.